Дүйнөдө витамин боюнча эң күчтүү мөмөлөрдүн бири бул чычырканак. Мына ушуну ат башыда достор 1,5 гектарда өстүргөн Алиаскар деген абанын багындабыз. Көпчүлүк бул жака келип атканда жалышта ат башыда чөптөн башка эчтеке өспөйт, барыштын кереги жок. Келгенде аябай сүйүндө турган нерсе. Азыр толук видео татып атам. Каяктан алды, канча сом, пайдасы барбы, жокпу? Ушунун баарыны буюрса өзүнөн сурайбыз. Ассаламу алейкум. Аскар кандай? Жакшысызбы? Жакшы. YouTube'da эми баштап атам. Уялбай, эмне болсо чын-чын айтып беребиз. Сурооңузду? Суроом мындай да. Биринчи эле элдер сурай турган нерсе, муну каяктан алабыз көчөтүн дейт да. Мисалы, сиз алдыңыз, бул кандай сорт, каяктан алдыңыз? Бул сортторду көлдөн алып келдик. Көлдүн жа Таалай бекеден алганбыз да. Таалай бекеден алдык, быйыл алып келип тиктик. Номерин тапсам, Таалай бекеден жазып коюңуз. Ошо Таалай бекеден алдык. Могу жерде азыр 1000 үчтүк көл айдайлы дегенбиз. Анан баягы барып келип алып келип жер иштетиши кыйын экен. Анан могу жерде көп алдык. Канча сомдон алдыңыз? Буну 150 160 ушундай айланды. Келиши менен. 150-160. Өзгөрө эсептей бересиң. Көп алдык да. 1 гектарга бир канча 1000 штук кетеби? 1300. 1300 дейт. 1 гектарга 1300. Сразу агротехникасын айтып кетели достор. Мына көчөт менен көчөттүн арасы бул 2 метр. Эми мына коридор 2 метр. Бул 3 метр болуш керек. Бул жак 2 метр экен. Эмнеге 3 десе, бунун ичинде арасына будущий теришинде эсептеш керек. Эң негизги нерселер. Аны кантип сборгуласын, трактор кирип айдашы дегендей. Түшүнүктүү. 150 сом, 160 сом. Сорту кандай экен? Кайсы сортту жакшы? Сортун унутуп калдым эми. Жакшы экендер эми биз билбейбиз да. Айдадык. Могу жерде 2 сорт кыскасы. Кайсы сортун унутуп калдым жана жакшы. Тиякта болчу да. Элизабета деп аткан. Негизи бизге Анан дагы эмне деп аттылы? деп 2 сорт алып келгенбиз да. Ошол. Бул эрте бышыкчу сорттор. Эрте бышат. Азыр жапайысынан көрө мен даамын татып көрдүм, бир аз даамдуураак болот экен да. Анан аркын аябай жей албайсың да. Маған желбесин. Анан мындай айтканда размери чоң болот экен, билдиңизби? Тоголок эмес, бул бир аз мындай сүйүрү болот экен. Жапайынан экөөсү мунун бирөө болот. Тикенеги жок экен. Тикенеги жок достор, экинчиси. Анан Тергенге лайыктуу да. мына силерге да суроодо жалпы мына өстүрүп атабыз. Бирок эң негизги маселе өткөзүү. Сатыш. Ошол маселесини силер кандай кылып атасыздар? Мисалы, өстүрүп алыш бир нерсе, эми сатканда кантип сатайын деп пландап атасыздар? Биз бул сатуу боюнча дагы алдыга көп нерсе мындай немелерди койдук, ассоциация менен бирдиктечи. Анан биз мынакей мөмө ассоциациясы менен дагы мүчө бололу деп атканыбыз бир жагы да ушуда. Себеп биз бияктан сырьёну даярдап чыгаргандан кийин сыртка чыгарганга ушулар менен байланышта болуп чыгарабыз. Демек экспортко даярдап атасыздар. Экспортко да эми биз келечекте ошого чыгабыз деген үмүтүбүз бар да. Кудай буйрса. Азыр жапайыга мына Шородон келип алып кетип атат. Анан Шамалды сайдан былтыркы жылы Аскар байке деген бар, ошол жакта завод ачылыптыр, май чыгарат экен. 50 тонна деди, биз 50 тоннаны чыгарып бере албаган жокпуз. Себеп бияктагылар ошо жапайыны чогултат экен дагы 2 тонна, 3 тонна алып эле Бишкекке ошо Шорого өткөрүшөт да. Анан азыр бизди айтып атышат, япондорду алабыз деп атышат. Канча? Бизде ушунчалык немебиздин сапаты ушундай жакшы болуп атат, бирок объемго чыга албай атабыз. Ошон үчүн биз ошо ар бир айыл өкмөттө эң жок дегенде бир 500 гектарга чейин ушундай жанагындай кунарсыз жер дейбизби, асыл тукуму, мындай асылдуулугу аз жер дейбизби, ошо жердин баардыгына ушу чычырканак айдап ушунун эмен объемун көбөйтөлү деп атабыз да. Түшүндүм. Мага мындай мен каттоочуларын аябай сезем да. Көп нерсени мындай так жообуна аябай кызыгышат. Мисалы, каерге сатып атасыздар конкретно азыр өссө, быйыл бышса, каерге сатасыздар? Биз Шорого өткөрөбүз. Шорого сатасыздар. Элдер алабы? Элдер эми Варенияга алат. Варенияга алат. Ички рынокто орточо канча сомдон сатасыздар? Орточо 250-300 сомдон. 250 килограмма. Буну сурап аткан себеби, эгер жери бар адам болсо, достор, сразу суроо келет да, хорошо, мен 5 гектарга тиксем, хорошо тиктим дейли, каяга сатам? Ошол. Кантип сатам? Эң негизгиси ошол да. Деген суроого, демек силердин мисалы ат башыда өзүңөрдүн бизнес ассоциацияңар бар, ал жакта силер өзүңөрчө жолугуп, каяка сатабыз, ал боюнча маселе жок. Уже спрос бар экен. Токто өзү Кыргызстандын ичинен эле пока биз жеткирип берүү
толук жете элеккен. Андан сизге удурук сата албай калса, варенье кылса болот. Сөзсүз варенье кылып атабыз жанагындай. Варенье кылса болот. Сиз Мармелад. жасайсыз. Буга чейин жана бир айыл бир продукт менен япондордуку менен бизде Казыбекте мына мармелад чыгарып, ошол магазини бар, ошого өткөрүп атты. Ошондой эле бозо жасалып атат. Бул куруттарга кошулуп атат. Эми бул жерде бул органикалык аймак болуп, анан биз өзүбүздөн чыккан накта продукцияны элге чыгаралы деген оюбуз келечекте, оюбуз бар да. Анан чыгарып атабыз. Анан накта куруттар чыгып атат. Ошондой эле ушу карагат менен чычырканак биздин шартка ылайыктуу экен. Ылайыктуу экен. Аябай сонун ушул менен достор силерге айтып коебуз. Мээде ушундай нерсе болуп калат да, кээде өспөй деген нерсе кыйнай берет да. Тобо келди, бул адамдар уже кылды да. Булар уже кылып көрдү, өстүрүп атат, өстү. Эми силерден болгону бир аракет эле калды. Анткени өспөй деген суроого бар. Сата алабызбы, сата албайбызбы айтып атат. Объем 40 тонна суп атат, а биз дейт 2 тонна, 3 тонна чыгарып атабыз дейт. Демек, спрос бар, өсөт. Агротехника жагын айтып атабыз, канча тигилет, көчөтүн каяктан алыш керектигин да көрсөтөбүз. Болгону мына азыр жол бою келип көп нерсени байкадым, аябай көп жерде чөп толтура экен да. Чөптөн алган кирешеден көрө чычырканактан 10 эсе эмес, 30 эсе көп киреше табасыз да. Бул нерсенин эң кызыктуу жери, биз чөптү эч качан экспорт кыла албайбыз да. Туурабы? Европага буюрса адырып там чөп экспорт кылдык деген нерсе жок. Чычырканак деген достор, бул чычырканактын 5 пайдасын ушул жерде шашпай айтып коеюн. Иммунитетти аябай көтөрөт достор. Экинчиси мына жаралар бар го, теридеги орун аябай бат бүтүрөт. Үчүнчүсү зренияны жакшыртат. Адырда кетип аткан кийикти көрүп атам да, азыр экөөнүн жегинен. Тамаша. Зрения күчтүү. Төртүнчүсү бул баягында кан басымды да түшүрөт экен да, нормалдаштырат. Кан басымды. Уже доктор Көп киши сурайт. Косметикада крем. Акыркы нерсеси, аны силер жазгыла. Ким эмне пайдасын билет чычырканакты. Эми биз көбүнчө ушул жолдун боюнда кетип атып эле көл жактан бир аз алып кетебиз, же болбосо облепиха чайын гана билебиз да. Негизи сиз айтып атасыз, мармелад жасаса болот. Сиз жасадыңыз да. Мына достор, мармелад жасап, негизи мармеладдын аябай көбүнө баягындай свининный бир нерсе кошулат деп мен вообще 100% колдобойм да. Бирок эгер чычырканактан мармелад боло турган болсо, мен 100% колдоп реклама кылып берем да бул нерсени. Кандай эмнелер кошуп, каерлерге сатып атасыздар? Бир жеп көрсөк болобу? Татай алабызбы? Азыр ушул убакта жок да. Жок. Заказ бериш үчүн. Бул уже дагы бир себеп болуп атат да, биз кайра келишибиз үчүн. Качан болот ошондо? Эми эмелер бышканда да. Үмүткенде жасап коймок экен, бирок азыр бизде продукция жок да. Ошо бир айыл бир продукция деп ошолор аркылуу, япондор аркылуу үйрөнгөнбүз да, ошолор жасап үйрөткөн да. Анан ошолор заказ кылчу. Мынча пакет деп. Пакеттерин да өздөрү берчү да. Ал пакет Кыргызстанда жок болчу, өздөрү алып келчү. Ошо мармелад сакталчу пакетти. Анан Кыргызстандан алындай пакетти карап көр деген рынокто жок деп. Анан жок экен да, рынокто 3 сомдон өздөрүнөн сатып алчумун. Ошо мына япондор боюнча айтып атасыздар го, бир нерсе айтып коеюн. Япондордун биз этсиз тамак аш элестете албайбыз го. Булардын да рационунда облепихасыз элестетише албайт экен да. Эмне үчүн бизге кирип атышат? Аларда өстүрүш кымбатка түшөт. Аларда өсөбү өспөйбү ал да белгисиз. Анан аларга лучше эң табият өзү өстүрө турган жери келет экен да. Анан келсе бизде өсөт. Жасайбыз дешкен да япондор. Эми сизге бул мармелад эмес, эми башканы үйрөтөбүз деген да. Япондор алып атат дейм да, бир барып кыдырып келет окшойм, чындап эмне кылып атышат? Алып кетип алып, ал жактан бир кымбат нерсе чыгат. Бар, көрдүңөр беле? One village one product Ушуга бир барып бир кыдырып келет окшойм. Ошондо бар да, бүт эме согу бар. Компоту бар, согу бар. Согу бар. Анан облепихадан жасалган эмес. Баары бар. Ошол жакта мармеладыбызда турчу да, анан убактылуу азыр токтото туруңуз деп өздөрү айтты да, биз бардык. Да заказ алып жасаганга кызыгып калдык. Башка технология менен эме кылабыз деп. Башкача кылалы деп. Азыр убактылуу да. Достор, мына видеодо көрүп атасыздар, ушул Папучи колдоп. Атыңыз ким силер? Кундуз эже. Бул жакта Алиаскар, Алиас. Сымбат. Сымбат эже. Мына ушулар Ат башын билесиздер. Кыргызстандын эң чоң району Ат башы. Ана Кара суу, Сузак деп ойлошот, ал калкы боюнча эмес, бул территориясы боюнча. Кыргызстан ушул жактан башталат деп койсоң, анан ар жагы Кытайлар уже. Бул эң алыс жактан тырмашып
не деп коет, тырмашкан тоо ашат деп коебу. Ушинтип азыр кыбаган кыр ашат. Анан акырын ушинтип кылып атат эң чек аймактарда. Бул өтө сонун нерсе, именно ушундай региондордун потенциалы күчтүү да буюрса. Эми Али Аскар байке, сизге мындай жагынан суроо. Дыхандар көрүп айтат да, хорошо сатат экенбиз. Оору тийип кетсе кандай кылабыз? Кандай чараларын көрүп атасыз? Мисалы, тиктиңиз сууну кандай ичет экен? Сууну бул жума сайын сугарып турабыз. Күндүккө карап турупчу. Сууну азыр ошо бат-баттан сугарып анан чыкты, анан кийин августтан кийин токтотобуз да сууну. Бул жак деңиз деңгээлде канча бийиктикте? 2,5 миң метр, 2,5-2700 ушундай. 2,5 могу жер. Элестетсам, не түздө көрүнөт го. Бул мындай Кыргызстандын ушундай бийиктигин дагы бир түшүнүштүн жолу достор. Голландиянын, Нидерландиянын эң бийик тоосу 400 метр экен да. Короче, биздин Кыргызстандын эң жапыз жери Баткенде 440 метр да. 2700 метр бийиктикте достор ушундай чычырканак өстүрүп, суусуну бир жумада бир куясыз. Бирок тамчылап койсо деле жакшы болсо керек. Тамчылатма деген мындай эле соруп атасыз. Мындай эле суу жакшы. Суу кеңири. Суу жок болсо тамчылатып коюңуз. Бу сээрде бар. Бул сээр да. Бу сээрде бар да. Суу сактагыч жайы да бар, жайыбыз да бар. Мен деле кече үйрөндүм. Бу сээр деп атса, эмне ал деп. Чоң суу сактагыч детеген. Ооруларга кандай экен бул чыдамкайлыгы? Биз билген жокпуз эми чыдамкайлык болуп атабыз эми бул. Пока бул экспериментальный кетип атат да. Сиз айтып бериңиз. Бул боюнча ошол биз башынан ошол как тренер катары ошо агартуу иштерин жүргүзүү, ушул элди үндөө катары мен ошо оорулар боюнча дагы агрономдор издедик. Бирок тилекке каршы агрономдордун аздыгы аябай бизди өкүндүрдү да. Ушул азыркы таптачы. Именно ушул дайыр эмеси боюнча. Анан бул боюнча дагы биз ошо окуулар болуп атканда биз долбоорлорго да айтып атабыз. Ошол окуу жайларга керек болсо ошо агрономдордун эмесин төлөп берип окуталы депчи. Биз агрономдорду алып келгенде өткөндө көлдөн алып келдик. Тиги бияка эме өткөндөчү. Анан булардын оорусу болот экен, бирок биздин шартта ошол оору бизде көп жолобойт экен. Биздики ошол бийик тоолуулугу менен айырмаланып турат экен. Анан курт кумурскалар биздин эмеге көп суукка чыдабайт экен. Анан эми мунун дагы бир эмеси бар экен, жанагы желе басат экен да. Анан алдын ала ошо желе басканын дагы өзүнүн эми аны биз өзүбүздүн үй шартында баягы чакан жерге жасап көрдүк, жана эрменди элечи. Эрменди өзүн чылап, анан аны дагы ошо биз окуганбыз, ошонун дебесин алып туруп, жана согун алып, анан ошо жаз алды менен бүт тазалап ушуларды чачып дарылап чыгат экенбиз. Бир суроо да, смотрите, мына ушул чычырканакты эми мунун кандай столовый сорта деп коебузбу? Буну көп өстүргөн жер каер бар экен өзү? Мындай күчтүүлөр каерде деп ойлойсуздар? Бизден башка мамлекетте барбы? Башка мамлекет бул Канада, тиги Америкада, Канаданын бир штаты ушул чычырканак менен. Иранда бар экен. Иранда бар бекен? Иранга барып келсек болот. Иранда бар экен. Төлөгөн барып келели буюрса. Анткени мындай дейм да, эң күчтүүсү эмне деп коет го, өзүнүн катасынан үйрөнгөн жакшы эмес дейт да. Бирөөнүн катасынан үйрөнгөн жакшыраак. Мисалы Иранга барасың, ката кетирбештен мурда эмне түшөт экен, мындай түшөт экен. Аны профилактика эң жакшы дарылоо дейт. Всё, муну кылыш керек, муну кылыш керек деп туруп, если что, Иранга уюштуруп келсек болот экен да. Күчтүүлөр алып барып, көрүп, кандай өстүрөт, кандай шартта болот. Анан буюрса бир жакшы натыйжа жетишет. Алардын технологиясы күчтүү экен. Биз бул WhatsApp аркылуу которуп сүйлөшчүбүз. Биз эме жасагандан алар спрос кылган, кандай эмне жасайсыңар деп. Анан жапайдан деген. Алардыкы айдалган экен да. Айдалган экен, анан келип көргүлө деген. Анан биз буларды чыгарабыз деп жана шампунга чейин кошот экен булар. Косметика негизи эң акыркы косметикага жасашат экен да. Азыр бул жерде мен дагы немени айткым келип атат. Эми которуп эметип көрсөңөр, мага неме мунун былтыр бир-эки силерге жазыптыр да булар, булар жазды да. Анан мурда эле кандай силерде көппү деп, анан эми биз булар бир Канададан жазыптыр, булар. Канададан, Ирандан жазышчу эмеспи, ал өчтү го. Иран, Канада, Great Britain деп болду. Болду. Аларды көрүп, эмени кирип карап анан эме. Болду, мен буларды табабыз достор. Иран бизге алыс эмес, тем более азыр чекаралар ачык. Барып
Жакынкы 1 ай 2 ай ичинде мен буюрса барам Иранга. Абдулла дагы биздин азыр неме кылып аткан немебиз тиги биздин ошо жана оорулары боюнча айтып атпайсыңбы, биз баягы чын эле башка жерден барып баягы күчтүүлөрдү көрүп анан кемчилигибизди эметип атпайбызбы? Биздин бир кемчилигибиз биз эрте бышкан сортун алып келип алып турбуз да. Бизге кеч бышканы жакшы. Бизге кеч бышканы жакшы болгудай да. Ана эми Кудайым буюрса кийинки алып келгендерибиздин баарын ушу кеч январь айларында эмне үчүн? Себеби ошол маалда биз суук жана холодильникке сактаганга ылайыкташтырып, ошол маалда кагып алып туруп, тергенде оңой болот. Күйүп алмагыл ошону пландап көрөбүз эми аны. Ошону эметет. Швециядан келген да. Швециyadanбы? Ошо мен аларды табып, бирок Иран мөмө фрукт боюнча аябай күчтүү да. Күчтүү ошо. Ирандыкы да келбеди баары эмет. Мондай деп жазып. Все достор, бул бүгүнкү датаны эстеп каласыздар. 6 август 2025 жыл ат башынын кайсы айылы? Казыбек айылы. Казыбек айылында турабыз. Ушул күндү эстеп турасыздар. 1-2 жылдан кийин бул жакта натыйжалар болот. Ага чейин биз Иранга барабыз, тажрыйбасын алабыз, келебиз. Эмне кылабыз? Чычырканактын мекени Нарын деген бир буюрса алтын доорду алып келүүчү биздин мекен. Эмне деп, мисалы Өзбекстанда ак алтын деп коет да пахтаны. Биздики сары алтын. Чычырканакты буюрса. Ат башы алтын азыгы деп коебуз анан деген биреме бар анан бизде. Бизде кооператив ат башы алтын азыгы. Ошо кооперативде ушул уже баштапсыздар да алтын. Жаңы баштабыз да. 1 жыл болду, 2 жыл болду, 22 ушулганбыз. Болду. Все достор, ойлойм жетиштүү болду. Ат башы, Нарын, ким каякта достор болсо бири-бириңерге жөнөтүп мына видеоду акырын аракет кыла бериңиздер. Дагы эмне калды? Жер дайын өсөт экен. Мына 2700 метр. 1000 метрден жогору өсө берет го дейм бул. 1,5 метрден. 1,5 метрден жогору 2700. Ошончолук жакшы болот да бул. Эң сонун. Көчөттөрү 160-150 сомдон бирөөсү. Бул аябай жакшы нерсе. Анан 1 килограммынын баасын айтып коелу, канчадан сатса болот экен примерно? 200. Жапайыныкы 200 тегереги. Жапайы 200 250, 250, 200, 180 ушундай болуп турат да. Былтыркы жылга тиги жапайы деле 300гө чыгып кетти. Анан азыр болсо Бишкекте бул 400дөн жана супермаркеттерде турат, 400 сомдон турат. Тоңдурулуп Тоңдурулупчу. Биз анткени чай жасайбыз, ошо чайга биз Бишкектен алып атабыз да. Анан эми быйылкы жылы баягы биз бул жапайыны коргоп калыш үчүн дагы моундай плантацияларды көбөйтүп атабыз. Себеп дегенде ал экологияны да коргошубуз, сакташыбыз керек да. Сындырып атат. Анан ошол учурда мына бул экөө бир немеде кетсе, анан элибиздин дагы мындай ишке жөндөмдүүлүгү болот эле, жумуш оорулары болот эле. Терип алганда жана азыр Азамат көлдөн бир киши бир күндө 2000 сомдон терет экен. Киргендечи киши. Анан бизде деле ошондой плантациялар болсо, элдер бир аз болсо дагы акча таап алышат эле да. Конечно. Бул жерлер ачылганы менен бир ишкер өнүксө, чоң жер ачыпса, демек ал өзү эле деген эмес бул. Бир канча адамга биринчиден иш, жумуш, андан сырткары ушунча адамга продукция, ушу ал экологический болсо, таза продукция. Эгер экспорт кыла турган болсо, бул экономикага пайда боло турган нерсе. Кыргызстан любой мамлекеттин экономикасынын сыры бул экспортта да. Качан биз сыртка чыгарабыз, ошондо биз байыбыз деп достор, ат баштан барыңыздарга жылуу салам. Барыңыздардан жакшы каалоо тилектер күтөбүз. Ушул видеобу жакшы просмотр алса, буюрса YouTube'ду катуу баштап, мына ушундай кызыккан сурооңуздарды дүйнөнүн любой четине барып келгенге даярбыз. Силер менен Фазен Абдукадыр Абдушкуров.